Ассаламу алейкум айымдар, кандайсыздар? Бүгүн сиздер менен кагозу салатын жасайбыз. Ал үчүн бизге чимчим, початки же болбосо жүгөрү, корнишоны, помидор, кызыл пияз, мариновка козу карыны жана уйдун эти керектелет. Алгач уйдун этин узунча же болбосо саманча формасында баарын турап алабыз. Баарын турап алган соң чоң чуңкур идишибизге салып, үстүнө туз, кара мурч, 6% 9% уксус жарай берет. Үстүнө соевый соусту куюп, жакшылап аралаштырып, бетин жаап, жарым саатка четке алып турабыз. Жарым сааттан кийин орто отто 10-15 мүнөттө кууруп алабыз. Этиңиздер жумшак бышыш үчүн кичине суудан куюп, дымдап жаап турсаңыздар болот. Эми початкини турап алабыз. Башкача айтканда, жүгөрүнү. Эгер жүгөрүңүздөр кичинерээк болсо, анда экиге эле бөлүп койсоңуздар болот. Эгер узун болсо, ортосунан дагы тең экиге бөлүп алсаңыздар болот. Корнишону. Андан кийин помидоруңуздарды чоң-чоң кылып эле бөлүп аласыздар. Негизи бул салатка черри помидору болсо жакшы болот. Бирок мага окшоп таппагандар болсо, ушундай чоң эле помидорду 5-6га бөлүп койсоңуздар да жарай берет. Андан кийин кызыл пиязыбызды соломка түрүндө кесип алабыз. Каалооңуздарга жараша пиязды да кошсоңуздар болот. Пиязды да турап кошуп алдык. Эми маринованный козу карыныбызды дагы чоң-чоң бөлүкчөлөргө бөлүп, салатыбызга кошуп алабыз. Козу карыныбызды да турап алдык. Эми артынан ошол жана бышырып дымдап койгон этибизди да салып алабыз. Андан кийин консервадагы фасолдун да кошуп койдум. Бул каалоочулар үчүн, ошон үчүн башында көрсөткөн жокмун. Андан кийин чимчим кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Бул салат өзгөчө витаминге бай салаттардын бири. Андыктан жасап, үй бүлөңүздөрдү кубандырыңыздар. Салаттын үстүнө өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша, табитиңиздерге жараша кунжут, семечка, ар түрдүү кошулмалар менен коздоп койсоңуздар болот.